öğretkün. Ene dilde enem menen süйлötkün. Ene dilde öz atımды bilgenmin. Ene dilim sırrın açtı dününün. 2021 жылдын 19 январында чебер педагог, данышман окумуштуу, улуу лингвист Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата ИСИТОдо Кусейин Карасаев данышман окумуштуу, улуу лингвист аттуу студенттер аралык тегерек стол жана жолугушуу кечи өттү. Иш-чарада Авангард кесиптик колледжинин студенттери менен окутуучулары маанилүү докладдарды жасашып, Дубал газета, китеп көргөзмө уюштурушту. Бул киши данышман инсан, кемеңгер окумуштуу, айкөл адам болгон. Бүткүл адам баласы билим берүү тармагында 4 революцияны башынан өткөрдү. Ошол революциялык зор агымды кыргыздар бир 3-4 муунун алкагында ишке ашырды. Ошол окуялардын баарына катышкан. Кусейин агайыбыз менен Айша апабыздын өмүр жолу ушу кыргыздын кийинки муундарына улам үлгү болуп жүрүп отурат. Анткени Айша апанын өзү Ташкентке барып калыштын өзү кызык. Ал жерде Бишкекте окууга алып келейин десе, окуу башталып калган экен. Анын атасы теңиш окуйт, анда эмес мен Ташкентке барамын деп, кызын атка мендирип алып, анан Ташкентке окууга алып барган. Кеченин ардактуу меймандары Алтынай Карасаева, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекет тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев, Кыргыз эл акыны, коомдук жана мамлекеттик ишмер Акбар Рыскулов, педагог илимдердин доктору, профессор Жеңиш Арипович Чимановдор кызыктуу маек куруп беришти. И поэтому я хочу сказать, хотите жить долго, качественно, пожалуйста, будьте высокоморальными людьми. Обещали, доводите до конца. Не давайте ложных обещаний, не выставляйте себя на показ, а своим делом покажите, какие вы.